Темабызга жараша ар кандай конокторубуз келет деп айтканбыз. Бул айымды тааныбаган кыргыз жок болуш керек. Менимче сулуулук индустриясында эң алгач болуп өзүнүн оюн айтып чыккан жана кыргыз сулуулук индустриясында деп баса белгилеп айтып өтөлү. Бул албетте Замира Молдошева, дизайнер жана стилист эжекебиз келип калган учуру. Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Бушпаттыр. Орзо кармап атыптырсыз. Уже 2 сааттык ойлошого кичине. Орзоңуз кабыл болсун. Рахмат. Замира эже, бүгүн биз сулуулук тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эми бул сизге жаңылык болсо керек, сулуулук темасы. Мени менен сулуулуктан башка эмне сүйлөшсө болот? Ооба, туура айтасыз. Эми баягы ар бир адамдын жообу өзүнө тиешелүү болот экен. Сулуулуктун сыры эмнеде деген суроону узатканда. Бирок эми бул суроону биз бербей эле коелу. Биз башкачараак биз суроо кылалы. Негизи адамга келбети сулуу болуш үчүн сөзсүз түрдө косметика колдонуу абзелби? Жок. Абзел эмес. Жок, Кийим кечени туура тандоо абзелби? Абзел. Абзел. Бул нерсе абзел. Бул нерсе сөзсүз түрдө абзел. Ушул жерден кененирээк кийимди кантип туура тандаш керек? Кийимди туура тандаардан мурда эң биринчи журналдан же телевизордон көргөн жылдыздарды карап туруп, ошонун кийими мага жарашат экен дегенден ойдон алыс болуш керек. Себеби ал жылдыздын фигурасы башка, сиздин фигураңыз башка. Көзгүнүн астында туруп өзүңүзгө мындай чынчыл жооп беришиңиз керек да. О, мен сулуумун, бирок, мисалы үчүн бутум кыска, денем узун же болбосо ушундай депчи. Өзүнүн фигурасын баягы өзүн ченеп алгандан кийин анан ойлонуп башташ керек да. Мисалы үчүн, эгер үстү жагыңыз чоң болсо, үстү жагы караңгыраак болуш керек дагы, бутуңуз ичке болсо, биздин кыргызстандардын аялдарынын, айымдарынын проблемасы биздин үстү жагыбыз чоң, бутубуз ичке. Тоюбуз көп да. Анан ошондуктан астын сөзсүз түрдө ак ачык түрдөн такыр коркпош керек, себеби пропорция болуш керек да, орусча айткандачы. Эгер үстүңүз караң, темныйраак болуп, астыңыз ачыгыраак болгондо ошондо пропорция болот. Эгер үстүңүз ачык болсо, дагы кеттиңиз, себеби ак цвет ал чоң кылып көрсөтүп коет да. Ак карадан башкасынын баары күңүрт көктө башка түстөрдүн баардыгы таң мындай чоң көрсөтүп коет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө азыр күн ысып келатат, ак нерсени кийиш керек. Ак түстүү кийимдердичи. Ошо кийгенде, эгер бутуңуз ичке болсо, анда ылдый жагыңызга шым кийиңиз, юбка кийиңиз, көйнөгүңүздүн дагы өйдө жагы чоңураак болсун да, ылдый жагы агыраак болсун. Ушундай нерсени пропорцияны билиш керек да. Эгерде үстүңүз ичке болуп, ылдый жагыңыз чоңураак болсо, дене мүчөңүздүн анда тескерисинче кийиш керек да. Бул бир эле нерсеси да. Демек, эң башталгычы гана деп айтсак болот экен да. Бул эң башталгычы. Сага бир аз күңүрт кийишиң керек экен шындап. Астымдыбы? Ооба. Бутуңуз эмеспи? Бул Расул стилист айтып жатат дебейлиби? Негизи айымдардын дагы бир көйгөйү, мен толукмун деп айтышат да. Мен толугураакмын, анан менин келбетим мындай, тигиндей дешип, бирок алар кийимди дагы ошого жараша тандашпайт. Аларга кандай? Негизи аял кишинин эки эле проблемасы бар. Кантип арыктайм, анан эмне кийем? Ушул эки эле проблемасы бар да. Негизи бул проблемалардын эң биринчи башында турган нерсе. Анан эми ошо жанакы пропорциянын эгер ошонун закон ченемдүүлүгүн сактасаңыз, баары да жакшы болот. Андан сырткары дагы, мисалы үчүн, могу цвет жакшы экен деп кийип алат да, ар бир адам дайыма айтып келем, айым болобу, мырза болобу, сөзсүз түрдө жанакы сезонго, 4 сезонго бөлүнгөн ошол нерсени билиш керек. Анан жанакы пропорцияны сакташ керек, болду. Сиз мисалы дизайнер, стилистсиз, тажрыйбаңыз аябагында чоң. Ушул көйгөйгө кабыласызбы азыр? Эмне кийем деген? Албетте, мен эң биринчи аял кишимин да. Эртең менен туруп эле эсиң ойт, эмне кийем, анан муну менен эмне кылсам деп, анан эскини алып чыгасың, муну эметесиң, чабыштырасың, жаңы тиктиресиң, аның жакпайт, кайра ушул эле менин аялмын да эң биринчи. Бирок мен билем ошо жанакы пропорцияны, камерага кандай кийиш керек, же тойго кандай кийип барыш керек, же болбосо мындай билем да ал нерсеничи. Анан ошону билип туруп, анан өзүмдүн стилим бар, ошол боюнча дайыма тиктирем. Мисалы кечинде бир маарекеге даярданып атасыз дейли. Канча убакыт даярданасыз? Кийим тандоого канча убакыт кетет мисалы? Мен маарекеге бара турган болсом, мен билем. 2 жума, 1 ай же болбосо, мейли 1 жума, мейли 3 күн болсо деле, 3 күн ичинде бат-баттан сүрөтүн тартып, ойлоп чыгара алам да, өзүмдүн ишканаман тиктире калам.
Макияж прическаны болсо салонго барып жасатып алам, бир 2 саат. Замира молдо ошо маарекеге барат дегенде андай ишкерлердин баары даярданат экенде. Ооба, келатканда салондогу кыздар күлүп калышат, сос, тревога, турдук баарыбыз батыраак даяр деп. Мен бат-баттан келип жасатып алып кетип калам. 2 саат этүү көп, мен 1 сааттын ичинде жасатканга аракет кылам да. Негизи сиз өзүңүз ушуга кантип келип калдыңыз? Канча жылдан бери да ушул тармакта эмгектенип келе жатасыз? Жана кантип билдиңиз? Менин чөйрөм дизайнерлик жана стиль тандоо деп. Кыргыздар айтып коет го, мен деп, ал кезде мал каймай эмне эле тиги канча жылдан бери, ушу мен канча жыл болсом, ошончо жылдан бери эле негизи эле кичинекей чагыман бери эле дизайнер болом деп билгем. Эң биринчи апамдын кездемелерин уурдап кийим тигип жүрүп, анан аябай тажап туура эмес экен, анан үйрөнөм деп ошонун биринчи кийим тиккен портнойдун окуусун бүтүп, анан дизайнердин окуусун бүтүп, андан кийин баягы чач тарашын эмесине кирип кетип, ушинтип эле ушул жерде аралашып жүрөм да. Аны аралашып жүргөнүмө 30 жыл болду. Бирок мындай жеке ишкер катары эң биринчи сулуулук салонун ачып баштагам. Ошол 14 жыл болду. Анан окутуучу жайды ачтым, модель агентство ачтым, анан 2 жыл болуп бартат өзүмдүн шоурумду ачтым. Ал жерде мындай дизайнер катары өзүм производством ачтым да. 2 жолу показ кылдым. Ошол иши кылып эле сулуулук индустриясында бирдеме кылып эле жүрөм. Өзүңүздү таптыңыз да. Ооба, Кыргызстанда сулуулук президенти деп Шайлап коелу деп. шайланган. Эл билелик азыр. Баары 90% билет, 10% калды да. Замир эже, биз сизге кандап койгон оюндарыбыз бар. Ошолорго бир аз өтө берсек, азыр сүрөттөр менен бир аз тиешели бар. Айымдардын сулуулукка басым жасаган косметикасы бар. Ооба. Помадасы болобу, духиси болобу, айтор. Мырзалардын дагы өзүнүн косметикасы болот, сиз билесиз. Ооба. Ошолор тууралуу биз азыр конкурс өтөбүз. Болгону экранга сүрөттөр чыгат, ошолор эмне косметика экенин атап турушубуз керек. Утулуп калсамчы? Утулуп калсаңыз анда 20 жыл внимание. Экинчи этап койдуңуз анда. Ооба. Даяр болсо анда биринчи сүрөттө. Бул эмне? Караңгы болуп көрбөйт. Тетиги жатат экен. Бул моюнга койгон жана баш жууганда моюнга койгон нерсе. Жок, бул боксташканда оозго кийүүчү капка. Улантабыз, кийинки сүрөт. Шын элеби? Кийинки сүрөт. Бул эмне? Так, могу жерде карайын. Бул деген спорт залда колдонуучу нерсе го, Унайдайсыз да? Ооба. Ооба. Домкрат. Мен домкрат, мен ишим жок, жолдошум бар да, мен башта бирден болуп калса эле жолдошума чалам, ал мага өзүнүн машинасына таштап кетип, мен аныкын айдап кетем. Жок, сиздики жок дегенде жакыныраак болду. Муну степлер дегендер болбоду. Кийинки сүрөткө өтө берели. Бул эмне? Бул жанакы дейт. Бул деген жанакы плотниктердин немелери го, инструменттери го, Унага тиешелүү бул. Ооба, бул дагы унага тиешелүү. Эмне эле тиги аптечкабы? Жок. Азыр айтам. Кызыл светофорду көргөндө тормозду басканда ушулар иштейт да. Тиги аварийкабы? Колодка. Аны кайдан билейин дебейсизби? Мага Замира молдошу билет колодканы дешти. Замир эже, биз расылдан өчүбүздү алабыз. Азыр бүт алып чыгабыз консилердин баары. Бул мылтык. Бул мылтык, ооба, оңой. Кийинки сүрөт. Штанга. Ооба, туура эле айттыңыз. Гантель. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Финалдык бөлүгү окшойт. Канча ошондо 3 сүрөткө, 10 сүрөттүн 3 сүрөтүнө туура жооп бердиңиз. Кайсы 10 сүрөт? 10 сүрөт болгон жок. 10 сүрөт болгон жок. Өтпөй калды. 10 сүрөт болгон жок. Айтор, басымдуу бөлүгүнө туура жооп бердиңиз. Эң жакшы. Ал эми сиз бул суроолорго жооп бергенден кийин өчүңүздү сөзсүз түрдө алышыңыз керек. Анын үчүн мен даярмын. Болгону кийинки конкурска дароо эле өтө берели. Азыр мындай кылабыз. Замир эже, сиз эми баягы шашып баратканда, убактыңыз болбой атканда бат-баттан боёнгон учурлар болот да. Ошондо канча убакыт коротосуз? Боёнгонго 5-6 мүнөт. 5-6 мүнөт. Азыр мындай кылабыз. Айтурган, сен 1 мүнөт убакытты ченейсиң. Сизде эже болгону 1 мүнөт убактыңыз бар. Сиз мени азыр боешуңуз керек. 1 мүнөт ичинде. Даярсызбы?
Расул. Кыздай кылыппы? Косметика даяр. Жок, эркектей кылып. Ол да Жок, эркек. Ооба, эми. Жок, эмне макияждын түрлөрү бар да. Макияждын түрлөрү бар. Анан мен сизди кандай алып коюшум керек? Ошондо Сулуу кылып коюп бериңизчи мени. Сулуу кылып. Болгону сизге мына кол Өзү алып келген мен өзүм каражаттар бар тандап экен. келдим бул косметиканы. Жаныңызга отуруп алат окшойм, экениңиз. Билет экен да, эмне керек Өзүм экенин. тандап келдим. Мен эми мырзаларга помада берип эле анан көзгө боечу ушулар берип. Замирже эртең менен тоналка коюп койгон бетине сарсын болбоңуз. даяр бекет. Даярсыз? Сон даяр. Ооба. 1 мүнөт убактыңыз бар. Карап алдыңыз, э? Аха. Жок, болду. Замирже отуруңуз. Эми бул оңой болуп калбайбы сиз карап коюшуңуз келесиз мону. Көзгө салыңыз дагы. Көзгө тагыңыз аны. Ушуну тагын алып коеюнбу? Ооба, ооба. Асыга турабыз. Жок, кармаганга болот бетке. Жок, метке кылып алайын. Көздүн аралыгы ченеп койгом 2 сантиметр. Көздөн ылдый озго чейин 5 сантиметр. Көзүңүздү жабасыз дагы. Сиз айтып туруңуз, мен сизге берем. Ага, мага кисточка. 2 кисточка. Мына, экөөнү тең бердим. Бирөөсү растушевканыкы, бирөө нанесенияныкы. Бул экинчиси. Ага. Мага могу эле керек. Ага. Эми бул краскаңызды бердим. Так, көрбөй калыптыр да, муну кайсы керек. Эми Расул кечирип коюңуз, кайсыга Эми сиздин дээриңизде бар да бул нерсечи. көзүң жумуп турса, дээриңде болсо. Азгы турбу? Так. Даярсыз, э? Ооба. Так. Замиреже көз керек мага, бир аз алайбыз. Азгы турбу? Бул көздүн кыры кайда жүрөт? Мен кармап турат окшойм краскаңызды. Эми негизи боёгондо мындай көздүн учун тартып. Боёгону негизи көрүп коюш керек дейсизби? Негизи боеп канчалык профессионал болсоң дагы көрүп боемойнча эчтимде эметпейт да. Ооба. Эки башка болду, это точно. Анан кичине бияка кетип калды, точно. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, байкасаңыздар, эженин техникасы баары билинип турат. Сүйкөп жаткандагысы баары бир билинип турат. Бул профессионал айым жасап жаткандагысы. Сулуу эле болтабы айтылат? Сонун. Так. Жакшы деп атабы? Көзүнүн ичине тыгып ийин, кирпичке эме кисточка. Жок, көз эле жарабай калды окшойт. Монтип. Так. Каякта жүрөт я. Негизи сиз кайсыл түстү көбүрөөк боёйсуз көздүн үстүнө боёгондо? Жок, мен өзүмдү го, Боебойсуз. ар бирин мен өзүм негизи эң аз боёном да. Себеби эгер жаш көрүнөм десеңер аз боёнуш керек. Ошол түстү тандап берейин же? Ооба, туура, мына могу түстү тандап салсаң, сен ушул жакшы түскөн дейин. Так. Сиз атайын жасадыңыз, э? Ооба. Сиз Каякта мен чилле 5 мына круговой. Көз карап коеюн. Каякта жүрөт? Экиле көзүм бар, Замиреже жүрөк жүрбөсүн. Так эле учун табып эме көздүн аягын таап элесиң болот. Кирпиктин баарын өлтүрдү. Эми барып жумуш керек болуп калат го, э? Так, болду го дейм, бул кечки. Эми оозун боеп коюңуз эми. Меңиз Баары болду, э? карматайын сизге. Мына. Ушундай. Аха. Суу береминби? 15 бала, 15 бала менен мушташканда болгон жокмунбу? Жок, жок. Сонун. Анткени профессионал айым боеп жатат сени. Мен жада калса Замиреженин кисточка астына отурган эмесмин, калем астына. Ооба, туура айтасың. Мындан кийин Замиреженин кардалары көбөйөт болуш керек. Ушундай макияждан кийинби? Так. Так. Ай, канчалык профессионал болсоң дагы баары бир көзүң көрмөйүнчө бул нереально да. Болду? Чече берсем болобу? Ооба, чече берсеңиз болот. И ужас дейсизби? Эми ушундай да, ушундай макияж өтө мода. Ооба, Замиреже туура айтасыз. Эңиңизге сиз сыр бербеш Сизге керек. аябай, сизге аябай жарашты да. Бара берсем болот. Сиз даярсыз, эми конок койсоңуз точно болот. Рахмат. Азыр негизи мода болуп аткан азыр ушундай. Ооба, отуруп. Күзгү жок. Баары жакшы жок күзгө.
Сопсон бизге ишениш керек, албетте, эң алгач. Жакшы эле болду. Ооба, сонун болду. Замира Молдошевадан жакшы макияж дейсиң муну? Ооба, макияж болду. Сонун макияж, кечки марекелерге, той топурларга да ушундай макияжды арзан болгону 200 теңе. Ооба. Тень менен, Көз боёк. көз боёк менен помада гана керек болот. Анан сөзсүз Замира эжеге барсаңыз, ушундай макияждарды жасап берет. Анан кеченин эң сонун сулуу мырзасы жайы. Элдин баары точно карайт. Чексиз деп эле Чексиз, бар. ооба. Жадагаса боёк мага мой жерге чейин көрүнүп атат. Көзүңө көрүнүп атат. Көзүмө көрүнүп атат. Ошондой болуш керек азыр. Биз деле ошентип жүрөбүз го. Замирже, негизи өзүңүз боёйсуз да туурабы? Визажист дагы болуп эсептелесизби же көбүнчө кийимге жакынсызбы? Мен негизи мисалы үчүн сулуулук индустриясында бардык нерсени билем да, эгер мен ушул кесибим болгондон кийин ар бир адам бир ушул кесип менен алектенип аткандай, мен ойлойм билиши керек. Мен мисалы үчүн макияж жасаганды билем, маникюр жасаганды билем, чач жасаганды билем, прическа, бардык нерсени тиккенди билем, бычканды билем, вышивать эткенди билем, кроить эткенди билем, сүрөт тартканды билем. То есть кийимде дагы мындай дагы бул нерсеге өмүр бою окуй эле бересиң. Мисалы үчүн азыр мен кайра сүрөтүмдү обновлять этип кайра окуп баштап атам. Ушул нерседе өмүр бою эле окуй бересиң. Себеби бул менин эң жакшы көргөн сүйүктүү кесибим. Адам негизи өзүнүн жакшы көргөн адам менен жашап, анан жакшы көргөн кесиби менен иштесе, мен ойлойм жашоосу баягы орусча айтканда удался деген ушул да. Жашоом. Эже мага карабай калды. Ооба, мен да байкадым. Карай албай атам. Ушунча сулуу болуп атамбы? Көз уялтат, чиркин. Анан канча убакыт керектелди, Замирже? Акыркы сурообуз болсун. Бул негизи профессионал болом десең өмүр бою эле окуйсуң, бирок мен кандай деп айтсам, ар бир адам өзүнүн астында, мен ойлойм бир жок эле дегенде бир эң азы 5, а так 10 жылга алга мындай концепциясын коюш керек да, план коюш керек. Мен 5 жылда моундай болушум керек, мен 10 жылдан кийин моундай болушум керек. Ошон үчүн мен 5 жылда мисалы үчүн там бир компаниянын обороту $1 миллион болсун десе, анда мен ошон үчүн эмне кылышым керек? Артка келип, бүгүнтөн баштап ошо артка келип эсептеп отуруп, ар күнүн ар бир сааты, ар бир минутасы чыгат ошондо. Мен ошондой жашайм да. Ошондой эсебим бар. Мен ошол нерсеге аракет кылам. Ошого аябай өзүмдү чуркайм, скоростумду чоңойтуп алып, ошону бүтүрүш керек, ошону момундай кылыш керек деп. Жакшы экен. Замиржеңизге чоң рахмат. Биз сиз менен сүйлөшсөк дагы сөз көп. Убактыбыз дагы жетпейт. Расул абдан ыраазы. Сиз менин постоянно кардарым болуп калдыңыз, келип туруңуз. Ар эфирдин алдында Замиржеге жиберип турабыз, анан келип алып эфир алып барасыз. Мен негизи макияж жасабай калганыма бир 4-5 жыл болду, бирок сизге исключение алып, дайым эртең менен туруп жасап келип турам. Бул жасабай калгандагыңызбы? Эң сонундардан. Сизди карап туруп анан тиги Расул кайда көрдүңөрбү деп сурагандай кылып коюш керек да сизди. Сонун, Аябай интерактивге толгон маек болду деп ойлойм. Өзүнүн кеңешин гана бербестен өмүр таржымалын дагы айтып берип, Расулга ушундай сопсон болгон эксклюзивдүү макияжын дагы арнады. Сизге чоң рахмат, келип туруңуз. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто дизайнер, стилист, визажист Айтор сулуулук дүйнөсүндө универсалдуу инсан болуп аталган айым Замира Молдошева болду. Биздин эфир улана берет.